Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O'shanda biz bardığımız özümüzü davatçı dep esepteymiz. Bирок эмнегедир ислам даваты терең тамырат албай турат. Себеби дегенбиз, адамдардын аң сезиминде исламга чейин тамыратып калган ишенимдер бар эле. Ал ишенимдер атеизм, философия, христианчылык, Yahudicilik деген исламга чейин адамдардын аң сезимин ээлеп тамыратып калган тарт дарактар, кулат жеткис чынарлар, мисалы үчүн. Алардын түбүнө исламдын көчөтүн алып келип эксеңиз, бекер эле убара болгонуңуз калат. Ал көктөйт, бирок өнүгүп кете албайт. Ошо көлөкөдө өскөн көчөттүй болуп, илнейип тура берет. Азыркы күндөгү исламды коомдоого ошого окшотконбуз. Ошентип биз атеизм деген аң сезимибизден атеизмди жүгүп салыш үчүн бир канча мисалдарды келтирип өттүк. Философияны жүгүп салыш үчүн, христианчылык, яхудийчилик ишенимдери, Библиядан жаралган ишенимдер жөнүндө сүйлөдүк. Ошондой элдин аң сезимине тамыратып кеткен дагы бир дарак бар, зыяндуу. Ислам көчөтүн көгөртпөйт, ал аң сезимде турса. Ошол аң сезимден тазалашыбыз керек, ал деген теңирчилик деген ишеним. Теңирчиликте эгер аң сезимибизден жүлүп салбасак, толук исламды биз кабыл ала албайбыз. Азыр кээ бирөөлөр бар, исламды ошол теңирчилик аркылуу кабыл алгысы келет. Же болбосо теңирчиликтин кээ бир салттарын исламдаштыргысы келет. Жок. Ислам эч качан башка диний ишенимдерди кабыл албайт. Элдердин үрп-адатын кабыл алат, эгер ислам ишенимине каршы келбесе. Улуттук баалуулуктарды, улуттук салттарды кабыл алат, эгер ислам акыйдасына каршы келбесе. Бирок азыр кээ бирөөлөр чыгып атат, исламды дагы улуттук дегенде мен эски теңирчиликтен калган адаттарды айтам. Теңирчиликтен калган ишенимдер аркылуу кабыл алсак дешет. Кайсы бир жылдары эсимде жок, 7 жыл 8 жыл мурун болсо керек, муфтияттын бакыйган бир кызматкери телевизордон интервью берип калды. Ошондо суроо берип атат журналист, исламда Умай энеге кандай карайт дейт. Умай энеге кандай карайт дейт. Анан ал киши муфтияттын кызматкери жооп берип атат. Исламда дагы бар умай эне. Обо эне дейбиз го дейт. Обо эне ошол умай эне да дейт. Бул аркылуу мындай элдин аң сезимине орношуп калган эски саркыттап коюп, эскиликтин кешиктери аркылуу исламды кабыл алган болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга айткан: жахилиянын адаттары, жахилиянын ишенимдери мына ушул бутумун астына көмүлдү деген. Буту менен турган жерин таптаган. Тахта кадамайя деген. Бутумун астында көмүлдү, бүттү алар, өлдү деген сөз. Жахилиянын адаттары, жахилиянын ишенимдери көмүлдү деген, көмүш керек да. Көмбөстөн туруп, ошол жахилиянын топурагынын үстүнө исламды көгөрткөнгө болбойт. Ошондуктан жахилиянын бардык ишенимдерин жүрөктөн, аң сезимден, түшүнүктөн жулуп салмайынча исламыбыз көгөрбөйт.
Эми бирөөнүн теңирчиликти дагы кайсы коомдун кайсыдыр бир бөлүгү өзүнө ишеним кылып алганда, бирөөнүн ишенимин четке курулай эле четке какпастан, ошолордун өздөрү таянган тарыхтар аркылуу келсек деген ойдо теңирчиликтин тереңинен баштайбыз. Жок эле жок дей бербестен, сеники туура эмес дей бербестен, биз ошол теңирчиликтин тереңинен баштайлык. Каяктан келип чыккан кандай? Бул картада 6-кылымдагы саясий түзүлүш сүрөттөлгөн. Анда биз узуну Сары деңизинен, бул Кытай деңизи, Кытай деңизинен Каспийге чейинки созулган, туурасы Тибеттен Сибирге чейинки чоң территорияны ээлеген батыш жана чыгыш түрк каганатынын чегараларын көрүп турабыз. Дүйнөнүн дээрлик жарымы. Дүйнөнүн дээрлик жарымын биздин бабаларыбыз басып жаткан да бир мезгилдерде. Батыш жана чыгыш түрк каганаттары, ошолор биздин бабалар. Кыргыздын гана бабасы эмес, түрк тилдүү элдердин бабалары. Бул эки мамлекетте Енисей кыргыздары менен бирге башка түрк тилдүү элдер да жашашкан. Эч кайсы түрк тилдүү эл азыр буларды менчиктеп меники гана, биздин гана тарых дегенге акысы жок. Бирок биздин улутчулар ошондой деп атышат. Биздин гана тарых эмес. Өзбектер айтат, биздин бабаларыбыз деп айтышат. Түркмендер биздики дейт. Хакастар биздики дейт. Жок, бул бардык түрк элдеринин орток тарыхы. Батыш жана чыгыш түрк каганаты дүйнөнүн дээрлик жарымын ээлеп жаткан. Анан эмне болду? 745-жылдарга келип бул территориянын көп бөлүгүндө уйгур каганаты орноду. Уйгур каганаты орноп, туп-туура бир кылым доорун сүрдү. Анан эмне болду? Ал арада Каспий боюндагы, Енисей боюндагы өз алдынча кыргыз мамлекети түптөлүп, уйгур каганаты менен таасир талаша баштады дагы. 840-жылга келип, кыргыз каганаты күчүнө кирип, региондогу уйгур каганатынын ордуна Даңазалуу кыргыз каганаты курулду жана бул кыргыз каганаты бир кылымга жакын бийликти кармап. Эмне үчүн бул тарыхка биз токтолуп атабыз? Себеби ошолордун бардыгы теңирчи болчу. Ошо дүйнөнүн жарымын басып алгандардын ишеними теңирчилик болчу. Анан 10-кылымдан баштап региондо байыркы Сак-Массагет деген түрктөрдөн тараган кыпчактар жандана баштайт. Кыпчактын этимологиясы боюнча bir казак окумуштуусу айтат, кып дегени майда дегени, чак дегени шак, сак, майда сак уруулары деген сөз дейт. Ошо кыпчактар бир эле уруу эмес кыпчак. Сак, майда сак уруулары ошолордон бириккен бир курам дейт. Эми бул кыпчактардын курамына ким кирген? Казактар, кыргыздар, түркмөндөр, уйгурлар, каракалпактар, татарлар, башкырлар, кумуктар, карачайлар, балкарлар, көчмөн өзбектер, коңураттар, катагандар, лакайлар жана башка 92 улуттардын жана урууларды бардыгын аралаштырып, бириктирип кыпчактар деп атаган ошондо дүйнө элдер. Бул кыпчак каганаты, кыпчак даласы, таласы, Дешти Кыпчак, батыштан Кара деңиз, чыгыш тарабынан Сибир, Байкал талаалары, түштүктөн Тибет, түндүктөн Волга, Енисей дарыяларынын аралыгындагы чоң территорияда өз бийлигин орнотту. Кимдер? Түрктөр. Кыргыздар ошолордун бир бөлүгү. Азыр Казакстанда кээ бир тарыхчылар, кээ бир саясатчылар, идеологдор
Biz Қазақстан деген мамлекеттин атын өзгөртүп Кыпчак даласы деп койбойбузбу дегендер дагы бар. Себеп дегенде Кыпчак даласынын көпчүлүк бөлүгүн Казакстан ээлейт. Бүгүнкү күндө Казакстан ээлейт. Мына астыдагы чоң картада ошол байыркы Кыпчак даласын, Дешти Кыпчакты азыркы дүйнөлүк картага алып келип койгонубузда көрүп атасыңар. Кандай картина? Россия Федерациясынын 3/2 бөлүгүн ээлеп турат. Сибир бүтүндөй биздин бабалардын колунда болгон экен. Казакстан толугу менен, Монголия дээрлик толугу менен, Кытайдын бир бөлүгү, уйгурлар жашаган бөлүгү, бер жагы Грузиянын чегараларына чейин, Армениянын чегараларына чейин. Азыркы Өзбекстан толук кирбейт. Батыштай Украинанын жарымы, Молдованын жарымы. Мына ушундай чоң территория бир мамлекет болгон. Дешти Кыпчак болгон. Кыпчактар өкүм сүргөн. Тегеректеги элдерге эмне үчүн муну айтып атабыз? Тегеректеги элдерге өзүнүн динин өткөрө баштаган, ишенимин өткөрө баштаган. Кайсы заманда кайсы мамлекет биикке чыкса, кайсы мамлекет күчтүү болсо, өзүнүн идеологиясы каалабайбы тегеректеги мамлекеттерге жуга берет. Ошондо Дешти Кыпчактын элдеринин идеологиясы кеңесчилик болгон. Умайга сыйынышкан, кеңеске сыйынышкан, анан ошол эле сыйынуулар, ошол эле ритуалдар Европа элдерине чейин жугуп кеткен. Ага биз эми күбө болобуз. Арабтар, перс тарыхчылары бул жерди Дешти Кыпчак дейт, орустар Половецкий степ дейт, европалыктар Кумания деп атаган. Бул чоң чөлкөмдүн жашоочулары байыркы замандардан бери ар кандай тарыхый булактарда Сак, Хун, Гун, Гус, Огуз деп аталган бойлордон бери ар кандай таш кудайларга, жыгач кудайларга, арбактарга, асманга, күнгө, отко жана башка табигый кубулуштарга сыйынып жашашкан. Дешти Кыпчак деген чоң мамлекеттин идеологиясы ушундай болгон. Дини ушундай болгон. Биздин байыркы бабаларыбыз бир мезгилдерде Алтайдан жер которуп келгени тарыхтан белгилүү. Ошол мезгилдерде алтайлыктардын арасында Аллахтан келген дин жок эле. Же болбосо качандыр бир мезгилде пайгамбар келген болсо дагы анын таалимдери унутулуп кеткендиктен бардык ааламдарды жараткан Аллахты өздөрү ойлоп тапкан жалган кудайларга алмаштырып, ошол жалган кудайларга сыйына баштаган биздин бабалар. Дегел ал заманда көп кудайлык же болбосо мушрикийлик дүйнөлүк дин болгон. Дүйнөнүн каягына барсаңыз мушрикийлик болгон. Мисалы, байыркы Грецияда мушрикийликтин өзөгү бир чоң кудай болот дагы, анан кичинекей кудайлар болот. Асмандын өзүнүн кудайы болот, жердин өзүнүн кудайы болот, жер астынын өзүнүн кудайы болот. Байыркы Грецияда эң чоң кудай Зевс дешет эле. Анан биринчи даражалуу кудайлар бар эле. Посейдон, Ай, Гера деген, анан экинчи, үчүнчү даражалуу кудайлар. Адам кудайлар, кудай менен адамдан төрөлгөндөр, мына ушундай болуп бөлүнгөн. Байыркы Египетте кандай болгон? Эң чоң кудай деп Ра деген кудайга сыйынышкан. Күндүн кудайы деп. Андан кийин Амон-Ра, Мут, Хеопс, Птах, Сехмет, Нефертум жана башка биринчи, экинчи, үчүнчү даражадагы кудайлар, жарым кудайлар, кудай менен адамдан тарагандар, мына ушундай кудайлар болгон. Демек бул бүт дүйнөдөгү күчтүү мамлекеттерге мүнөздүү болгон ишеним биздин түрк бабаларга да мүнөздүү эле. Биздин түрк бабалар эмне деген? Эң чоң кудай бул теңир. Же болбосо көкө теңир. Ал асман кудайы, ал күн кудайы. Башка кудайлар менен чогуу ааламды башкарат. Тагдырга ээлик кылат, акылмандыкты таратат. Жана кагандарга моюн сунбагандарды жазалайт
дейт эле. Калгандар ошо теңирди өздөрүнө кызмат кылдырат. Ар кайсы мамлекеттерде бийлик башчылары динден пайдаланышат. Анан кийинки теңирден кийинки орунда Умай деген кудай турат. Бабаларыбыз айтат эле, Умай теңирдин аялы. Түшүмдүн кудайы жана берекенин кудайы, үй бүлөнүн сактоочусу. Ким дыйканчылык кылса, Умайга жалыныш керек. Берекелүү болот. Ким үй бүлөсүнө тынчтык кааласа, Умайдан тилеш керек. Жаңы бала туулса, Умайга сыйыныш керек. Умайдан ага өмүр тынчтык сураш керек. Андан кийин жер суу деген кудайга сыйынган бабаларыбыз. Бул жер суунун кудайы. Теңир менен Умай асман кудай, асман проблемаларын, тагдырларын чечсе, жер суу кудайы жер суунун үстүндөгү проблемаларды чечип берет ага. Жер суунун үстүндөгү проблемаларын боюнча жер суу кудайына кайрыл дейт эле. Жанагы министрлер кабинетине министерствого барсаң, ал бөлүм, бул бөлүм, ал жака бар, бул жака бар дегендей эле. Кудайларды дагы ошондой бөлүп койгон. Эркилик деген кудай, жер астынын кудайы. Өлгөндөн кийин сенин тагдырың теңирден да кетет, эркиктин колуна барат. Буйрук деген кудай болгон, бул өлүмдүн кудайы дейт эле. Биздин бабалардын ишеними ушундай болгон. Демек бул ишеним жанагы батыш, чыгыш, түрк каганаты, уйгур каганаты, кыргыз каганаты жана акыры дешти кыпчактардын бийлиги менен, таасири менен, зордугу менен бүт дүйнөгө жайылган. Эми бизде азыр кээ бирөөлөр чыгып алат дагы, теңир биздин улуттук кудайыбыз да дейт. Улуттук кудайыбыз кыргыз болгондон кийин биз Аллах дебешибиз керек дейт. Кыргыз болгондон кийин теңир дешибиз керек да дейт. Теңирди кыргыздаштырып алып атат. Түшүнөсүңбү? Теңирди кыргыздыкы дейт. Теңирчилер айтат, бабаларыбыз көкө теңир деп асмандагы кудайга дуа кылышкан. Демек, алар дагы жеке кудайга сыйынуучу болушкан дешет. Бул туура эмес. Казак жазуучусу айтат, Радик Темиргалиев деген. Түрктөр жана теңирчилик деген китебинде макаласында жазат. Көрсө, асман кудайы теңир менен бирге жер суу деген кудай дагы бар экен го. Андан тышкары степняктар, дешти кыпчактын дагы биздин бабалар Умай кудайын дагы сыйынышкан го. Үй бүлөнүн коргоочусу деп дейт. Каяктагы монотеизм жөнүндө сөз кылабыз дейт. Азыркы теңирчилер айтат, биз дагы тавхидти кармайбыз дейт. Мындай жатканда. Биз дагы жалгыз Алла асмандагы теңирге сыйынабыз да дейт. Бул киши айтат, жок андай эмес. Бул монотеизм эмес. Жеке кудайчылык эмес, көп кудайчылык. Бул мушрикийлик дейт. Теңир кимдики? Биздикиби, кыргыздардыкыбы? Теңир кыргызы менчиги деген түшүнүк бул өтө терең адашкандык, түркөйлүк. Себеби кыргыздар биздин улуттук кудайыбыз бул теңир деген теңирди япондор дагы тааныйт. Корейлер дагы тааныйт, Тен дешет. Тен дешет. Кытайлар асманды Тен дейт дагы, ага сыйынышат. Монголдор Тенгери дейт. Дунай болгарлары Тангара дейт. Алтайлыктар Теңри, Тенгери, өзбектер Таңыры Таала, түрктөр Таңыры, хакастар Тигир, чуваштар Тура, якуттар Тангара, балкар карачайлар Тейри, кумуктар Тенгири, татарлар Теңире, казактар Таңгир деп аташат. Бардыгы айтат, теңир биздин кудайыбыз дейт. Кимге билебиз эми муну теңирди? Кимге беребиз? Мунун келишини кээ бирөөлөр айтат, мына Кытайлардын иероглифини карагыла дейт. Кытай иероглифиде асман кудайы Тен деген өзүнчө бир иероглиф армашкан ошого.
Ошол Ереглиф. Тиен деген Ереглиф Аслан Кудайы дегенди билдирет. Эми этимологиясы боюнча теңирчиликтин азыркы пайгамбарлар айтат, булар айтат да ислам деп 70-нчы бөлүнүп кеткен билесиңерби дейт. Мына теңирчилик бөлүнбөй эле билели дейт. Жок, теңирчиликти байрагын көтөргөндөр өзү эски замандан бери теңирчилик келе жатат, бирок жаңы кайра жаратабыз дегендер теңирчиликтин азыркы байрагын көтөргөндөргө канча болду? Көп болду. 7 жыл, 5 жыл, 6 жыл болду да. Ошо 5-6 жылдын ичинде азыр теңирчиликтин 4-5 пайгамбары бар. Бири-бирин жамандайт. Аныкы туура эмес, меники туура дейт. Ал жей берет дейт. 5-6 жылда 3-4 бөлүнүп кетишти булар. Эгер исламга окшоп бир кылым жашаса канчага бөлүнүшөт? А бизде исламда акыйдада бөлүнүү өтө аз. Ишенимдеги бөлүнүү. Булар ошо түпкүрүнөн бөлүнө баштады. Анан айтат, бу теңир деген тең деген сөздөн алынган дейт. Кудайым дейт, теңирим теңди сүйүптүр деген дейт. Кайсы китебинен окуп алды муну? Теңирчиликтин китеби жок. Теңирим теңди сүйүптүр деген. Теңир деген тең деген сөз окшошуп калса да болду да буларга. Теңирим дейт, теңир деген сөз тең деген сөздөн алынган жок. Этимология андай эмес. Илим андай дебейт да. Камил Алиев деген бизде теңирчилик боюнча илим жок. Бизде теңирчилик боюнча түштөр бар. Түш көрөт, эртесин жаза берет. Бир нерсени окуйт дагы, ошого кошуп өзүнүн ойлорун жаза берет. Ошону айтат, мына силерге илим, теңирчилик илими дейт. Бирок теңирчиликти изилдөө менен кошуна элдер алек болуп атат. Казактар алек болуп атат. Мына Кумук. Камил Алиев деген этнограф айтат. Кумукский мир деген макаласында байыркы Кытай кол жазмалары күбөлүк берип атат. Ханшу деген. Ошондо Сүннү деген алардын доорунда асманды Тәңри деп аташкан дейт. Жөн эле тилде алар асманды Тәңри деген экен. Биз асман дегендей, байыркы Кытайда асманды Тәңри деген экен. Мына каяктан келди? Теңир деген сөз. Асманды жөн эле Тәңри деп атаган экен. Теңир сөзүнүн уңгусу демек Кытайдын Тәңри асман деген сөзүндө жатат деп bir etnograf özünün ilmi fikirin bayanladı. Bunday fikirler yok. Bizde azı. Anan Kazaklardan dağı bir okumuştuğusu özünün bir varyantını aytat. İlgerki zamanlarda Tanrı'nın kudayı bolğun deyt. Anan keştin kudayı bolğun deyt. Şununda bu Avesto İranlıklarda ошондой. Ahruman, Ахурамазда Ахураманю деп. Ахурман экта кудай болгон. Бири жакшылыктын кудайы, бири жамандыктын кудайы. Ошол сыяктуу деп Таңдын кудайы болгон, Кештин кудайы болгон, Иңирдин кудайы болгон деп. Таңдын кудайы, анан Иңирдин кудайы. Акыры барып экөөнү кошуп туруп Таң, Иңир деп теңир келип чыккан деп bir казак окумуштуусу өзүнүн вариантын айтат. Биздикилер ушул сыяктуу окшоштурган bir варианттарды айтпайт. Bir gana tavuk alganı tеңирим теңди сүйгөн, тең деген сөздөн алынган деп окшошуп калган жеринде. Эми теңирден Умайды кантип чыгарышты? Теңирдин дагы бир аты Самырау. Башкыр легендалары боюнча. Башкыр теңирчилиги боюнча орус алымдары изилдөө иштерин жүргүзүштү. Ошондо Вячеслав Георгиевич Котов деген киши башкыр мифологиясынын жөнүндө мындай жазып атат. Башкыр мифологиясында айтылат, бардыгынан мурун бир куштардын кудайы болгон дейт. Анын аты Самырау болгон дейт. Куш кудай, эч нерсе жок, бир куш кудай бар. Анын аты Самырау болгон дейт. Анан bir күнү Самырау жүрүп үйлөнгүсү келип калды дейт.
Анын колунда бийлигинин астында асман дагы өзүнүн бийлигинде, жер дагы өзүнүн бийлигинде, жер асты дагы өзүнүн бийлигинде дейт. Өзүнүн бийлигин аралап учуп, өзүнө түгөй издеп жүрүп таппай дейт. Акырында күн айым менен ай айымга үйлөндү дейт. Күн менен айга үйлөндү дейт. Үйленсе эмне болупту? Үйленсе эмне болгонун кийинки беттен өтөбүз. Анан дагы бир башкирлердин тарыхчысы Аминов деген киши айтат, Самырау башкир мифологиясында байыркы башкирлер асмандын өзүн айткан дейт. Демек Самырау ошол эле теңиз, ошол эле асман. Бардыгы бир. Эгер биз Аминевдин тиянагына ээрсек, анда байыркы түрктөр теңизди кандай элестеткен? Эбегейсиз чоң куш сүрөтүндө, самырау сүрөтүндө элестетишкен. Же болбосо байыркы гректер сыяктуу чоң кудай каалаган түс бөлүнө кире алат. Аватарды билесиңерби? Аватар боло алат дешенишкен. Чоң кудай кааласа самырау болот, кааласа башка түс бөлүнө кире алат дешенишкен. Эми мына жерде бир аз кызыгыраак нерсе бар. Самырау ошол чоң кудай экен. Каалаган түс бөлүнө аватар боло турган кудай экен биздин бабалардын ишениминде. Бул самырау кубулуп отуруп биздин дүйнөгө келип, азыркы түрк мамлекеттердин гербине чейин отуруп алган. Кантип башталды бул? Самыраудун же Умайдын кубулма саякаты деп баштайбыз. Өз убагында жер шарынын 6-дан 1 бөлүгүн хундар ээлеп турдулар, гундар. Ошол заманда алардын кудайы Самырау. Ирандыктардын ыйык китеби, ошол замандарда алардын кудайы Самырау, биздин байыркы бабалардын кудайы, ирандыктардын ыйык китеби Авестого кирип, себеби күчтүү мамлекет Иранга да таасир берген да. Авестого чейин кирип, ит баштуу же арыстан баштуу куш Семург деп аталып калды. Самырау Семург болуп калды Иранга өткөндөн кийин. Авестода айтылат, Семург ааламдык тирүүлүк дарагынын түбүндө отуруп алып, дарак үстүндөгү жумурткасын коруганча ааламга тынчтык үрөөнүн таратат экен деп Авестода айтылат. Ирандыктардын ыйык китебинде. Семург Самыраудан келип чыкты. Эми Россияга кантип өттү Самырау же Семург? Байыркы славян элдери Демиург деген кудайга сыйынган. Көрөсүңөрбү? Демиург деген мына кудайга сыйынган. А мынау болсо Авестодогу тирүүлүк дарагында отурган Семург кушу. Анан Демиург болду славян элдеринде. Же болбосо мына Семаргыл деген канаттуу кудайларга сыйынышкан. Бул эки кудай тең аларды кылымдар бою багынтып жашаган хундардын Семург кудайынын кубулма аттары экени анык болуп турат. Самырау ирандыктарга Семург болуп өттү. Ирандыктар Семург кушу тирүүлүк дарагынын астында отурат деп ишеништи. Анан кийин ошол эле хундардын кудайы Семург, Демиург болуп славяндарга, анан Семаргыл деген кудай болду. Байыркы түрктөр теңирдин же Самыраудун аялы Умай деп ишенип, аны дагы канаттуу куш түс бөлүндө элестетишкен. Умай демек канаттуу куш, байыркы бабалардын ишениминде. Маселен, башкырлар Самырау айтат, жана күнгө үйлөнсө эмне болуптур деп эле. Самырау кудайы күнгө үйлөнгөндөн кийин Хумай деген кызды болгон дешет. Ошол Хумайдан, да ошол Хумай кудайын славяндар өздөштүрүп Гамаюн деп кудай жасап алышкан.
Slavyanlarga Humay Gamayun bolib o'tdi. 1622-23 yıldары Buxara şahrında Divanbegi degan madrasa qurilgan. Tankалыштуу nerse oşol medresenin mangdayına arkasının üstüne күнгө umtulup жаткан Humay kuşunun elesi tartılıp kalgan. Medresenin arkasına. Endi bizdin emnege bul adamdardын aң сезиминде Умай Кудай ушунчалык тереңсинген мына медресеге чейин келди. Аны изилдешсе тарыхчылар бул медресени курган киши Россияда жүргөн экен. Бир мезгилдерде. Ошо консул болуп барган экен Россия тараптан. Ал Гамаюндан алдыбы иш кылса ошол байыркы адамдардын аң сезиминдеги Кош Кудайды өтө жактырып калганбы, келип муну бул медресе эмес, биринчи кербен сарай кылып курган. Кербен сарай. Балким кербен сарай кылып куруп атканда дүйнөнү айланып өзүнө аял издеп жүргөн Самрау элестеткен болушу мүмкүн. Жанагы киши. Кербен сарай. Андан кийин муну ачылышына падышаны чакырганда силерге бул медресе болот деп медресе кылып койгон. Көрсөтөсүңөр, Бухара шаарында азыркы күндө бар бул нерсе. Эми азыркы биздин күнүбүзгө келип ошол Кош Кудайы бардык мамлекеттердин, түрк мамлекеттеринин гертине келди. Мына татарларды мына стрелка боюнча карасаңар. Татарлардын герти. Мына дагы улуттун сактоочусу деген ошол эле жанагы ит баштуу, анан куш канаттуу. Анан кийин Өзбекстандагы өзүнүн гертинде Humay кушунун, Humay кушу эле Семаргал, ошол эле Семург, ошол эле Самрау. Андан кийин биздин гертибизде Алкара куш. Алкара куш дагы эмне? Семург. Зымырык дейт го. Зымырык дегени бул Семург дегени. Семург дегени Самрау дегени. Самрау дегени ошол эле байыркы биздин бабаларыбыз сыйынган Кудай куш. Анан Астанада курулган Байтеректи карагыла. Байтеректин идеясын каяктан алыптыр? Байтеректин идеясы мындан алыптыр, мына куштарда. Терөөлүк тарагынын үстүнө өзүнүн жумуртасын коргоп, темир куш отурат деген идеядан алынган Байтерек жана Астана шаарынын гертинде мынабу астыңкы куш ошо Темург экен. А мынабу өзүнүн алтын жумурткасы, а мынабусу болсо жанагы терөөлүк тарак экен. Мына азыркы биздин күнүбүзгө чейин келип, герттерге чейин, мамлекеттик символикаларга чейин аралашып калды эмне? Кудай. Теңиризмдин ишенимдер. Каяка барсаң Мамайдын көрү дегенде, азыр каяка барсаң Умайдын мөрү болуп калды. Каяка барсаңыз Умайдын эмблемасын көрөсүз. Умай Кудайын. Умай Кудайдын эмблемасы эмнени карап жасап атышат? 1985-жылы Совет археологдору Алтайдагы Койбалы көрүктөрүнөн Умай Кудайынын образы чагылдырылган алтын сөйкөнү таап чыгышты. Биздин бабаларыбыз Умай Кудайын учкан куш сүрөтүндө элестетишкен экен. Мына сөйкөнү тапкан. Анан алай шамандарынын бубну, чылдырман деп коет, түштүктө, тойлордо билесиңер, ошондо дагы мына канаттуу Умай Кудайынын элеси түшүрүлгөн. Bir kanatı менен дыйканчылыкты коргоп атат, bir kanatı менен чарбачылыкты коргоп атат, анан башы асманда ошол Умай Кудайынын элеси. Башкы түрктөрү Умайды Кумай дешет, жана аккуу сүрөтүндө элестетишкен, аккуунукка сыйынышкан. Эми биздин кыргыздарда Кумайыкчы. Умай Кумайык, казак тарыхчылары жазат. Казактарда дагы бир Умай ана бар дейт. Ал Кумай тазы дешет. Бул кыргыздарда Кумайыктын эли өзү. Кумайыкта айтат, кээде куш, кээде ит баштуу куш түстөрүндө сүрөттөлгөн жаныбар дейт. Эми Кумайыктын этимологиясына келсек,
Humay ıyık, umay ıyık degeni söz eken. Oşon ele umay kuşu kede it başlı bolulat eken, kanattu, kıskası bayırkı dinimizin bir ennesi personajı. Bayırkı müşrikilik dininin bir obrazı. Polşada İlimler Akademiyasının imaratının üstüne koyulgan aykellerdi görüyorsunuz. Görüyorsunuz mu? Polşada İlimler Akademiyasının üstüne koyulgan kuş kuday, jana oşol kuday koldosun degen maksatda kanatlı bolup algan palyak gusarı. Oşo mezgilde palyakların armiyası biz gusarlar uşunda kanatlı bolup soğuşa kirişti. Emnege? Sebebi oşol umay kuşu bizni koldosun. Humay kuşu bizni koldosun. Biz özümüz humay kuş kaylanıp aldık dengemiz dep, oşonday simvolga kılıştık. Kazak okumuştuğusu Polşaga barıp, sürüştürüp, bunday жазып атат. Баягы эле тирилик дарагынын üstündögi Акказ дейт, жанагы Темурту Акказ деп атат. Ошол Акказ экен дагы, ошондон казак келип чыгыптыр. Каз ак экен деп өзүнүн пикирин айтты. Анын айтымында бул Кудай поляктарга күн баскындарынан кийин жугупту. Жанагы картада көрдүк го, дүйнөнүн жарын ээлеп турганда Европага таасир эткенде биздин кудайларыбыз Полшага чейин таасир этип кеткен. Эми азыркы биздин заманга келели. Биздин заманыбыздагы байыркы кудайларды кайерде кандай орношуп калды? Мынау эң этектеги эмблемалар эмгек жана социалдык камсыздоо, социалдык өнүгүү министрлигинин эмблемасы. Көк болуп турган бул умайдын белгиси. Умай колдосун деген ниетте. Андан кийинкиси умай эне белгиси, кара болуп турган, кызыл болуп турган 3 түрдүү белгини умай белгиси деп атайын биздин дизайнерлери кабыл алышкан. Айыр Кыргызстан компаниясынын самолетунун куйругунда умай эненин белгиси турат. Мааниси асманга учуп атканда бизди умай колдоп турсун, эсен аман жетип алайлы деген сөз. Калпактарда умай белгиси. Көйнөктөрдө, кийимдерде. Каяка бассаң умайдын мөөрү деген ошо. Эмне үчүн ушундай экен деп бир аз эле изилдеп көрсөк, Кыргызстанда атайын умай кудайынын пропагандасы менен шугулдана турган фонддор ачылган экен качан эле. Зергер дүкөндөрү, мода үйлөрү, сүрөткерлер жана дизайнерлер атайын тапшырма менен умай кудайынын рекламасы менен иштешти. Ошолордун бир макаласын окуп калдым, мындай деп атат. Конфуций айткан экен дейт. Белгилер жана символдор дүйнөнү башкарат, закон башкарбайт. Белгилер жана символдор дүйнөнү башкарат. Ушуга таянышат экен дагы, теңирчиликтин символдорун ушул далил менен биздин жашообузга алып келип атат. Дагы айтып атат өздөрүнүн макаласында. Узор деген нерсе бул жөнөкөй эле жасалган эмес. Специальный агент бул дейт. Ошол умай кудайынын белгисин койсоң көйнөгүңө кийимиңе, умай кудайынан сага энергия келип турат. Кандай философия менен бизди ошол ширк динине кайра алып келип атат. Биз билбейбиз. Башыбызда көтөрүп жүрөбүз, көйнөгүбүздө көтөрүп жүрөбүз. Эми эң кызыгы Олимпиада оюндарына спортсмендерди жөнөткөндө умайдын мөөрүн сүрүшүптүр кийимдерге. Умай колдосун буларды жеңип келсин, чемпион болсун деп. Өздөрү айтып атат. Мына Лондондогу Олимпиада оюндарында костюмда да, калпакта да умайына орнаменти бар деп интервью берип атат. Дилбар Ашимбаева деген дом модалы ошого жасап берди. Анан умайдын дагы бир белгиси аласалат. Бул теңирчиликтин ибадаты. Кээ бир алымдарыбыз эмнегедир аласалат исламга каршы келбейт деп
ошо теңири жакыны ибадатка фатва бергендер да бар. Алар балким алас деген сөздү арабчада халас деген сөздөн алынган деп ойлоса керек. Бирок алас деген сөз исламдын Коранына да жакындабаган Хакас элинде дагы бар экен. Хакастар дагы алас деп ритуалы бар экен. Мейли өзбектер, кыргыздар алас, халас деп арабтар бизге келген. Халастан жуккан, халас дейбиз го деп айта турган болсок, Хакастарга арабтар барган жок го. Аластын тилине каяктан келди? Аластын теңирчилик ибадат экенине мына төмөндөгү сүрөттөрдү карасаңар, сол жактан баштайбыз. Таштагы Умайдын сакрал белгиси. Ташта чегилип жасаган. Ошо Умай кудайын. Көрдүңөрбү? Кандай кылып турат мына? Шундай турабы? Умай менен оймосын ошо таштагы сакрал белгиден алган. Ушунда колун көтөрүп турат, Анан кийин Умай кудайын да карагыла. Теңирчилердин ибадаты кандай ибадат кылып атат? Ошо Умай кудай ошо колун көтөрүп турат дагы Хакасиядагы алас ритуалы. Эми Казан шаарында Хоррият деген скульптура курулупту. Ошол скульптураны айтып атат. Бул ар кандай название менен айтылып жүрчү Хумай, Умай, Майена, Убайененин образы деп өздөрү айтып атышат. Көргүлө кандай турат. Ошол эле таштагы оймо жазуудай эле турат. Эми Ноорус күнү Умайене эмне үчүн колун мындай кылат экен? Ноорус күнү. Дегеле, эмне үчүн мындай кылат экен? Элечекте сөз жок. Колдун турушун карагыла. Эми Умайдын образы азыркы күндө искусствого чейин кирип, мына Алко деген Талант Осмоновдун модерн балети дейт, ритуал Умайенеди. Маданиятка киргизип, маданият аркылуу дагы Умайенени пропагандалап атат, Умай кудай. Эми Аллах Таала эмне дейт? Фазбилlah ва ман яд'у ма Аллахи илахан ахар ла бурхана лаху би фа иннама хисабуху инда рабби. Ким Аллахтан башкага дуа кылса, Аллахтан башкадан сураса, эй Умайене мага бер деп сураса, анын Кудай экенине далил жок болса, же далил бар Умайдын Кудай экенине? Далил жок. Далили жок эле бир нерсени Кудай кылып алып, ошондон дуа кылып сурай берсе, алардын эсебин Аллах Таала өзү берип коет дейт. Ошондуктан биз азыр теңирчилик ишенимдерин, теңирчилик белгилеринен кутулбасак, балким биз аны түшүнбөйбүз. Биз карашыбыз керек. Теңирчилик белгилерин көрдүңөр, ишенимдерди көрдүңөр. Кайсы жол менен алар бизге кирип келет? Бул белгилер де силерге ошол кайык күчтөрүнөн энергия алып келет. Азыр калпак мына, калпактарда Умайдын белгиси көп экен. Бул кыргыздыкы дейт. Сүймөнкүл Токморов кийген калпакты карагыла. Архивтерден карап, жок. Дайырсы кыргыздар кийген калпактарды карагыла, жок орнаменттер. Азыр ошол эле Умайдын орнаментин кыргыздыкы деп айтып атышат. Бул 5-10 жылдын бер жагында көбөйүп кетти. Карагыла. Саякбайдын калпагын карагыла. Жанагы Чыңгыз Айтматовдун сценарийи боюнча тартылган кинолорду көргүлө. Калпактарда бир дагы азыркы орнаменттер жок. Бул эмне? Ошол эле теңирчиликти ушундай культурный жолдор менен биздин жашообузга алып келип атат. Биз аны көтөрүп жүрүп атабыз, биз аны пропагандасына жардам берип атабыз. Аллах Таала ширктен сактанбаса, эч качан бизге жардам бербейт. Ширк менен жуурулушуп жүрүп Аллах Тааладан сурасак, Аллах Таала дуаларыбызды кабыл албайт. Ошондуктан ширкти коюп, ширкке бир аз окшоп кеткен нерседен дагы сактаныш керек. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.